Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Каныбек Санкареев жана Мира Шкуралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Транспорт министринин орунбасары $50.000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул акчага жетекчи чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргомок экен. Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кыргызстанга экстрадицияланат. Америкадан учуп келген мурдагы атка минер Азербайжандын аэропортунан кармалган. Кадр дайындоодогу башаламандык. Манас аэропортунда 2 күндө 3 жетекчинин алмашуусуна эмне себеп болду? Кыргызстанда инвестициялык оазис түзүү мүмкүнбү? Учурда ишкерликтин өнүгүүсүнө эмне тоскоол болууда? Транспорт министринин орунбасары Азимкан Жусубалиев $50.000 пара алып жатканда колго түштү. Жетекчини УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматкерлери кармашкан. Маалыматтарга караганда, министрдин орунбасары Эпкин дыйкан участогун байланыштырган жолду куруу боюнча тендерде чет өлкөлүк компаниянын пайдасына чечим чыгаруу үчүн пара алып жаткан. Тендерди комиссиянын төрагасы Жусубалиев өзү болгон. УКМК кабарлагандай, чет өлкөлүк компанияны жеңүүчү деп табуу үчүн министрдин орунбасары $520.000 пара талап кылып, буга чейин туугандар аркылуу $120.000 алып койгон. Акчанын калган бөлүгүн 1 жума ичинде алмак экен. Кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал арада бул боюнча транспорт министри Жамшитбек Калилов интервью берип, ал шок абалда экенин билдирди. Эгер жетекчинин күнөөсү сотто далилденсе, ал керт башы менен жооп бериши керек, деди Калилов. Азербайжандын Борбору Баку шаарында эл аралык аэропортто колго түшүрүлгөн бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Бул үчүн Кыргызстандан тергөөчүлөр тобу Бакуга жөнөйт. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчылыгынан билдиришти. Эске салсак, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовго кызматтык абалынан кыянат менен пайдалануу беренеси боюнча сыртынан айып тагылган. Быйыл август айында Бишкектин 1-май райондук соту Жунусовду камакка алуу чечимин чыгарган. Бирок көп өтпөй ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болуп, ал эл аралык издөөгө жарыяланган болчу. Бажы кызматында туруктуу коррупциялык схеманы түзгөн деп шектелип жаткан бажы кызматынын экс-төрагасы Адамкул Жунусов Азербайжандын Баку шаарындагы аэропортто колго түштү. Маалыматтарга караганда, ал АКШнын Нью-Йорк шаарынан учуп келген. Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Фин полициyaдан тергөөчүлөр тобу Бакуга жөнөп кетиптир. Эске салсак, быйыл июль айында Адамкул Жунусовго карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши ачылган. Бирок мурдагы атка минер тергөөгө келбей жүргөндүктөн август айынын соңунда анын айыбы сыртынан угузулуп, камакка алуу чечими чыгарылган. Көп өтпөй Жунусов Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткени белгилүү болуп, ага эл аралык издөө жарыяланган. Занимает должность председателя Государственной таможенной службы Кыргызской республики. Жунусов бажы кызматынын төрагасы катары уюштуруу, административдик чарба иштерин жана көзөмөл иштерин аткарчу. Ал өлкөнүн мыйзамдарын бузуу менен жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлдөрү менен туруктуу коррупциялык байланыш түзүп койгон. Өзүнүн жетекчилик укугун пайдаланып, өлкө аймагында терини кайра иштетүүгө уруксаатты туура эмес аныктама менен берген. Анын натыйжасында компанияга бажы төлөмдөрүнө негизсиз жеңилдиктер берилген. Алар иштеткен товарлардын түрү импорт 40 деген режим менен тастыкталышы керек эле. Мыйзамсыз аракеттердин кесепетинен мамлекетке бажы төлөмдөрүнөн 166 миллион сомдон ашуун киреше түшпөй калган. Эске салсак, ушул эле факт боюнча буга чейин бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Замир Ниязалиев менен Түндүк темир жол бажысынын мурдагы жетекчиси Нурбек Айбашевка айып тагылып, алар камакка алынган. Нурбек Айбашевдин үйүндө тинтүү жүргүзүлгөндө ал жерден алтын кол сааттар, баалуу буюмдар жана бир нече адам Айбашевке $1000 бересе экендиктери тууралуу жазып берген тил каттары табылган. Нурбек Айбашев бажы тармагында жетекчилик кызматтардын биринде туруп, Кыргызстандан Кытайга тери жөнөтүүдө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, териден жасалган буюмдардын кайра өлкөгө кирбей калышына жол берген деп айыпталган болчу. Бишкекте катталган ЖЧКга таможенный преференция деп коет, то есть төлөмдөрү бир нече насыяга төмөнүрөөк болот деп. Урумчу шаарына чыгат деп айтылган документтер боюнча. Бирок Урумчу шаар эмес, ошол Синьцзян-Уйгурский автономный округтун башка шаарына чыккан Сулар шаарынан бул ишке тиешеси жок эле фирмадан уже даяр бут кийимдери Кыргызстанга кирген. Таможенный преференция создавать этти. Натыйжада Кыргыз Республикасынын бюджетине 166 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бажы кызматындагы коррупциялашкан топ кайсы бир шылуундар менен кызматташып, аларга бажы төлөмдөрүн кыйгап өтүүгө көмөктөшкөн деп айыпталууда. Бажы кызматтарын же салык төлөмдөрүн төлөбөйм деген адамдар ошо
жарандары кайрылып, алардын ишеничине кирип, ошондой ар кандай ЖЧКларга формальный башчы кылып дайындап коет да. Ушул ситуациядагы жаранга кайрылып, жоопчулугу чектелген коом каттап, бирок ал киши өз убагында ошол иштен баш тарткан. Бирок ага карабастан ошол кишинин атынан арызды жасалмалап, жасалма арызын карап, бажы кызматкерлери ошол ЖЧКга мыйзамсыз разрешение берип, переработка вне таможенной территории деген. Буга чейин ашкереленген фактылар жалпы бажы тармагындагы мыйзамсыз иштердин чекеси гана дешет аталган кызматтын коомдук кеңешинин өкүлдөрү. Алар өз алдынча байкоо жүргүзгөндө мындай көрүнүштөр ор коюп көрүнүп каларын айтышат. Наш председатель ездил. Бажы кызматынын коомдук кеңешинин төрагасы тармактагы коррупциялык аракеттердин бетин ачуу үчүн атайын бажы постторунан жүргүнчү катары өтүп, байкоо жүргүзүп турат. Буга чейин түндүк бажы бекетинен өтүп көргөн, андан мыйзамсыз төлөм жүргүзүүнү талап кылышкан. Бул тууралуу төрагабыз коомчулукка ачык жарыялаган соң андагы кызматкерлерге чара көрүлгөн. Бирок күн сайын минтип байкоо жүргүзүү мүмкүн эмес. Ананда адамдык фактор катышкан жерден коррупцияны ооздуктоо бир топ кыйын дешет депутаттар. Алардын айтымында бажы тармагын автоматташтыруу зарыл. Мисалы, Грузия өлкөсү дал ушундай жол менен паракорчулук илдетин биротоло жой алган. Таможняда бир эле маселе бул товардын кириши, жана товарга номенклатура инвойс бериши, анын төлөмү. Анан ошол товар транзит менен кирип, транзит менен чыгуу маселеси да. Ол баардыгын автоматташтырып койсок эле, бул маселе өзү менен өзү чечиле турган маселе. Грузияда келген товарлардын баардыгын номенклатураларды сканировать этет. Атайын ушундай жаңы оборудование алган, ал өзү сканировать этип, ал электроника өзү чечим кабыл алат да. Буга кайсы инвойсты беребиз, бул товарга кайсы инвойс беребиз дейт. Ошондо канчалык биз адамдын киришкенин азыраак кылсак, ошончолук анда бизде коррупция жогоет эле да. Акыркы жылдары бажыдагы коррупция боюнча 100гө жакын кызматкерге кылмыш иши козголуптур. Мисалы 2017-2018 жылдар аралыгында эле тармактагы коррупция боюнча 15 факт катталып, мамлекетке 450 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Быйыл болсо бажы кызматы төлөмдөрдү ашыкча чогултканын айтып чыкты. Бирок 2014 жылдан бери төлөмдөрдөн түшкөн кирешенин өлчөмү эч өзгөрүүсүз келүүдө. Эксперттер болсо, бул тармактагы коррупциялык аракеттер жоюлса, мамлекет капчыгына түшкөн каражаттын көлөмү бир топ жогорулай турганын белгилешүүдө. Мээрим Ташыбекова, Диас Сакенбаев, НТС. Биз Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында тоскоолдуктарды жоюп, товар айлантуунун жана кызмат көрсөтүү, капитал, жумушчу күчүнүн эркин болуусун камсыздашыбыз зарыл. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Россиянын Санкт-Петербург шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында билдирди. Анда жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мүчөлөрү тар жана кеңейтилген курамдардагы жолугушууларды өткөрүштү. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия президенти Владимир Путинге жолугушууну уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, ал эми Армениянын премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинянга 2019 жылы ийгиликтүү төрагалык кылуусун каалады. Жыйында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков биз чек аралар аралык рынокторду атаандаштыктын абалы жөнүндө маселени талкуулоо маанилүү деп эсептейбиз. Атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузууну болтурбоо боюнча кабыл алынган чараларды терең талдап, натыйжалуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү эл аралык уюм катары биримдик жөнүндө дайыма позитивдүү пикирди калыптандырууга тийишпиз деп белгиледи. Ошондой эле кийинки жылы бирдиктүү экономикалык саясат ишке ашырыла турган секторлордун жана тармактардын санын арттыруу боюнча иш жүргүзүү, биргелешкен ишканаларды түзүү менен агроөнөр жай секторунда кооперацияны күчөтүү маанилүү экенин билдирди. Сөзүнүн аягында президент Сооронбай Жээнбеков ЭЭПке мүчө өлкөлөр менен мамилелер Кыргыз Республикасынын айныгыс приоритеттүү бойдон калаарын баса белгиледи. Для нас важно усилить кооперацию в агропромышленном секторе созданием совместных предприятий. Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами Евразийской экономической комиссии и бизнесом. Также необходимо создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов. Мы уверены, что реализация совместных проектов приведет к увеличению экономического потенциала всех стран Союза. Мы инициировали создание Института развития, направленного укрепления экономик государств-членов и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Вместе с тем кыргызская сторона неоднократно отмечала о необходимости расширения компетенций Евразийской экономической комиссии. Об этом я отмечал на прошлом заседании Высшего совета. Полагаю необходимым комиссии совместно с государственными членами Союза
провести соответствующие мероприятия для реализации этой инициативы. Подчеркну, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств. Совокупный ВВП стран Союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2%. Продолжился и рост производства в промышленности. В целом по Евразес плюс 3,3%. В сельском хозяйстве плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув 44 миллиардов долларов. Кыргызстанда жакынкы жылдары инвестициялык оазиске айлантуу аракеттери көрүлүүдө. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалына интервью берип жатып билдирди. Анда президент жакында өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда ишкерлердин абалын жакшыртуу үчүн бир топ конкреттүү иш аракеттери жасалып жатканын белгиледи. Бул жигердүү мамлекеттик башкаруу кичи жана орто бизнестин бутка туруусуна көмөк көрсөтүү жана фискалдык саясатты бир кыйла жумшатуу аракеттери. Эксперттердин айтымында бул ниеттер ишке ашып кете турган болсо, ишкердик чөйрөсү бир топ алдыга жылат. Бирок бул үчүн биринчи кезекте коррупция менен аеосуз күрөшүү зарыл дешет алар. Кыргызстанда инвесторларга бизнес жүргүзүү үчүн оазис түзүлөт. Бул максатта атайын стратегия кабыл алынган. Бул тууралуу 3 күн мурда Орусиянын Россия телеканалына берген маегинде президент Сооронбай Жээнбеков айтты. Анда ал аталган документте мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу, коррупция менен аеосуз күрөш жүргүзүү тууралуу жазылганын белгилеген. Андан тышкары мамлекеттин бизнестин ишине тоскоол болуусун азайтуунун үстүндө иштер жүрүп жатканын кошумчалаган. Мы хотим создать инвестиционный оазис для наших. Биз жергиликтүү жана чет элдик ишкерлерге инвестициялык оазис түзүүнү каалайбыз. Аларга бардык шарттарды түзүүгө аракет кылып жатабыз. Бул үчүн биринчиден мамлекеттик мекемелердин ишкерлердин ишине тоскоол болушунун алдын алуу, орто жана чакан бизнеске стимул берүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү электрондук форматка өткөрүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Фискалдык саясатты легалдаштыруу жана бизнеске болгон бардык салыктарды жөнөкөйлөштүрүү биздин негизги максат. Учурда биздин өлкөдөгү пайдадан түшкөн салык, нарк салыгы Армения, Белоруссия жана Россияга караганда бир топ арзан. Эксперттердин пикиринде жогорку жетекчиликтин деңгээлинде көптөгөн программалар, идеяларды ишке ашыруу боюнча жакшы сөздөр айтылат. Ал тургай мыйзамдар кабыл алынат. Бирок анын аткарылышына келгенде маселе жарылат. Коопсуздук кеңешинин тармак боюнча жумушчу тобунун өкүлдөрүнүн айтымында мамлекеттик мекемелердин, министрликтердин башчыларынын өлкө жетекчилигинин саясатын улантууга далалат кылбаганы башталган иштин соңуна чыгышына терс таасирин тийгизет. Все сразу видно, когда приходит министр. Министр же башка мамлекеттик органдын жетекчиси келгенде эле ал коррупциялык коркунучтарды жоюп, мамлекет үчүн иштейби же аны калкалаганга кызыктарбы билинип калат. Мындай учурда биз ал адамды кызматтан алууну сунуштайбыз. Буга окшогон көрүнүштөр биздин тажрыйбабызда көп эле жолу болгон. Бизнеске болгон тоскоолдукту жоюуга аракеттер көрүлгөнү менен ал орто же төмөнкү катмарда жакшы ишке ашпайт. Айрым учурда кайсы бир жетекчи дайындалып, туура эмес иштерди жоюуга киришкенин жарыялайт. Бирок мекеменин иши тескери жүрөт. Бул саясатчылардын оюнубу же ал ишти жакшы билбейби, мен үчүн түшүнүксүз. Ишкерлер коомчулугу дагы бул пикирди колдошот. Алардын айтымында жогорку бийлик менен орто же төмөнкү катмардын ортосунда байланыш жок. Муну мамлекет башчылары тарабынан айтылган же кабыл алынган чечимдердин толук ишке ашпаганын, ишкерлерге дагы деле текшерүүчү органдар тарабынан тоскоолдуктар жасалып жатканын айгинелеп турат дешет ишкерлер. Кечээ жакында эле ачык асман кабыл алынбады. Бирок биз баарыбыз билебиз, бул канча жылдан бери талкууланып келе жаткан, ошол жерде эң чоң каршылык көрсөткөн десек, бул ошол эле агенттик өзү болгон да. Буну түшүнө албайсыз да, мисалы ошол эле учурда президент дагы премьер-министр да баары эле айтып келишкен, биз асманды ачалы, ачык асман жарыялайлы деп, бирок эмнегедир агенттиктен такыр кыймыл аракет болгон эмес да. Эми бул жөнөкөй мисал да. Бүгүнкү күндө Doing Business'te biz рейтингти жогорулатабыз депчи. Ошол Doing Business'теги критерийлердин бирөөсү эмне? Бул электр энергияга кошулуу. Бирок тилекке каршы ошол кошулуудагы иш алып барган органдар, ошол агенттиктер болсун, же болбосо ошол мамлекеттик компаниялар болсун, эч кандай иш аракет кылган жок да. Саботаж деп эсептейм, себеп дегенде булар президент айтканы менен, премьер айтканы менен өз билгендерин кылып улантып келе жатышпайбы. Ошол эле башка мамлекеттик органдар, башка мамлекеттик компаниялар бар. Ошол теплосет деп атабыз. Бул маселе өткөн айда парламентте дагы көтөрүлгөн. Анда депутат Мирлан Жээнчуроев учурда көмүскө экономикага гүлдөп жатканына укук коргоо органдары, анын ичинде финансы полициясы күнөөлүү экенин белгилеген. Андан тышкары ал Кыргызстанга келген түз инвестициялардын көлөмү акыркы 3 жылда кескин кыскарып кеткенин белгилеген. Каржы полициясында болуп аткан саясат
каржы полициясына болуп аткан ишмердүүлүк бүгүнкү күндө алар бир эле экономиканын коопсуздугун коргобой эле ошол мына кайрылып атат бизге көптөгөн ишкерлер кайрылып атат. Ишкерлердин ишмердүүлүгүнө аралашып, аларды көмүскөгө түртүп, адан да ашса саясий бир маселелерди көздөп алып баратканы ишмердүүлүгү абдан капа кылат. Өкмөт мамлекетибизди экономикасын оңдоого жардам бериштин ордуна алар кайта бөгөт коюп атат. Ошол себептен өкмөттүн өкүлү айтып коюңуздар жетекчилерине. Жасаган ишине коомчулук да, ишкерлер да нааразы. Жаз мезгилинде президент ишкерлер менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн уккан, анда алардын укуктарын коргой турган бизнес омбудсмен институтун түзүүнү демилгелеген. Бул сунуш ишкерлер тарабынан кызуу колдоого алынган эле. Мирбек Айтикеев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Финансы министри Адылбек Касмалиев кызматтан кетти. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койгонун президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Анда министрдин кызматын тапшыруу тууралуу өтүнүчү кабыл алынганы белгиленген. Адылбек Касмалиев финансы министрлигин 2015 жылдан бери жетектеп келген. Парламент биржа базарга айланган жок. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров жалпы отурумда билдирүү жасап, парламенттин дарегине сын айткандарга жооп кайтарды. Анын айтымында 5 жана 6 чакырылыштагы жогорку кеңеш жана баш мыйзамдын негизинде шайланды. Парламентте гендердик баланс сакталып, жаштар, улуттук азчылыктан өкүлдөрү, ар кыл тармактагы кесиптин ээлери бар. Биржа, базаркомдор отурат деген сөз жалпы парламенттин кадыр баркына шек келтирип жатат. Эгерде конкреттүү саясатчынын кайсы бир депутатка маселеси болсо, анын аты жөнүн так айтсын. Айрым саясатчылар жогорку кеңешти сындоодо тизгинди тартсын, деди Мирлан Бакиров. Бул биржа, бул базаркомдор жана башка деген сөздөр бул жалпы парламенттин аброюна шек келтирип атат. Эгерде конкреттүү бир саясатчынын, конкреттүү бир депутатка маселеси болгон болсо, аны так фамилиясын айтсын. Туура, парламенттин табияты ушундай. Эч качан 100% коомчулукка же башкага жаккан эмес. Бул жерде талаш тартыш болот, ачык айкындык болот. Ошондуктан, урматтуу биздин убагында кесиптештер, парламенттин тузун татып, кудугунан суу ичип, бүгүн кайра ошол парламентке анча-мынча карат келтирип аткандарга бир аз тизгинди тартса деп айткым келет. Бишкек шаарынын Москва көчөсүндөгү мурдагы бала бакча имаратынын сот департаментине берилип кетиши жогорку кеңештин токтому менен президенттин жарлыгына каршы келет. Бул тууралуу бүгүн депутат Мирлан Жээнчуроев айтып чыкты. Анын билдирүүсүнө караганда, ал бала бакчанын имаратын мамлекетке кайтарып, өз багытында колдонуу боюнча башкы прокуратура өкмөткө эскертүү берген. Бул кемчилик жоюлуп, мамлекетке кайтарылган соң, имараты жогорку сот бала бакчага кайтарып бербей, өз максатында колдонууга аракет кылып жатат. Бул маселеге көңүл буруп, имаратты бала бакчага кайтарып берүү зарыл, деди депутат. В центре города 30 лет не строились детские сады. Бишкек шаарында акыркы 30 жылдан бери бир да мамлекеттик бала бакча курулган эмес. Мамлекет башчысы да убагында башка тармактарга өткөрүлүп кеткен имараттарды кайтаргыла деп так кетсе билдирген. А бүгүн болсо эмне болуп жатат? Мына Октябрь райондук салык инспекциясы, социалдык фонду бүгүнкү күндө мурдагы бала бакчалардын имаратынын кайтарбай отурушат. Ал эми бул катачылыкты жоюп, мыйзамдуулукту сакташ керек болгон органдар болсо, тескерисинче аны бузуп жатат. Буга мисал катары жогорку сотко караштуу органдар мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзамды жана жарандардын укуктарын бузуп жатканын айтсак болот. Ошто жол кырсыгы 2 адамдын өмүрүн алды. Кара Суу районунун Карата айылында КАМАЗ менен жеңил унаа бетме-бет сүзүшкөн. Бир адам ошол жерде жан берген. Кырсыктан 4 адам жабыркап, алар ооруканага жеткирилген. Анын ичинен 51 жаштагы киши эсине келбей көз жумган. Ал Кытайдын жараны болуп чыкты. Калган жабырлануучулар азыр жандандыруу бөлүмүндө. Жол кырсыгына байланыштуу териштирүү иштери жүрүп жатат. Жалал Абад областынын Чаткал районунда алтын казган Этибакыр Терексай ишканасы өндүрүшүн токтотту. Ага байланыштуу кен казуучу компаниянын жетекчилиги билдирүү таратып, анда кен чыккан жердеги оор кырдаалдардан пайдаланган айрым топтор компаниянын жумушчуларын иш таштоого үгүттөгөн айтылат.
Эскерте кетсек, быйыл ноябрь айынын башында ишкананын аймагында милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар ортосунда чатак чыккан. Буга байланыштуу бейбаштык жана бийлик өкүлүнө кол көтөрүү беренелеринин негизинде кылмыш иши козголуп, 15 адам кармалган. Буга нааразы болгондор митингге чыгышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо учурда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айтышууда. Чаткал районунун Терексай айылындагы жаңжалдан кийин кечээ күнү Эти Бакыр Терексай алтын ишканасы өндүрүшүн убактылуу токтотту. Алар чыр-чатак жөнгө салынганга чейин иштебей турушат экен. Маалыматтар боюнча ишкана социалдык пакеттин негизинде жергиликтүү бюджетке жыл сайын 15 миллион сом которот. 2016 жылдан бери өлкөнүн казынасына 750 миллион салык төлөгөн. 350дөн ашык жумушчу орун түзүлүп, алардын 96%-ын жергиликтүүлөр түзөт экен. Узак жылдар бою Эти Бакыр Терексай ЖЧКнын лицензияланган аянтынан сурма кенин мыйзамсыз түрдө казып алып жүрүшкөн адамдардын тобу учурдан пайдаланып, компаниянын жумушчуларын жумушка чыкпоого үгүттөгөн. Бүгүнкү күндө түзүлгөн чагымдын айынан Эти Бакыр Терексай ЖЧКнын жумушчулары өздөрүнүн жумуш ордуларын ташташып, жумушка чыкпай жатышат. Учурдагы кыйын кырдаалга байланыштуу токен шахталык техникалардын жана жабдуулардын жарактан чыгып калбоосу үчүн компания өзүнүн өндүрүштүк ишмер убактылуу токтотууга жана белгисиз мөөнөткө консервация кылууга мажбур болду. 15 ноябрда Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагында милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар ортосунда мушташ чыккан. Мекемени кайтарып турган атайын даярдыктагы топтун кызматкерлери малын айдап кетүүгө барган кишини сабап салышкан айтылган. Уур токмокко кабылган киши айылдан балдарды чогултуп келип, эки тарап мушташа кеткен. Анын натыйжасында 3 милиционер жабыркап, бирөө ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүүлөргө карата бейбаштык жана бийлик өкүлүнө кол көтөрүү беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Кечээ күнү Чаткалда милиционерлерди сабады деп шектелип кармалгандардын 6-ы 1 айга, ал эми калган 9 киши 2 айга тергөө абагына камакка алынды. Мындан улам кармалгандардын жакындары жана айылдаштары нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Алар кармалган балдарды гана бошотууну талап кылышканын айтышууда. Менин оюм боюнча бул окуяда жашоочулар эч кандай саясий маселелерди козгогон жери жок. А маалымат каражаттарында Эти Бакыр ишканасына каршы деп айтылып атат да. А жерде Эти Бакыр ишканасы жөнүндө сөз болгон эмес. Азыркы учурда нааразычылыгын билдирип чыккандар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Райондук администрациясынын башчысы кээ бир күчтөр кырдаалды күчөтүп жатканын айтып, элди чагымчыларды ээрчибөөгө үндөдү. Нааразы болгон тараптардагы баягы бийликке же болбосо кимдир бирөөгө нааразычылыктар жок. Негизинен ушу калыс мыйзам чегине чечилип берсе экен, жардам берилсе экен биздин балдарга деген үндөрүн айтышат да. Азыр социалдык тармактардан жана башка сайттардан кээ бир күчтөр өздөрүнүн максатын ишке ашыруу максатында ар кандай иштерге барып атат да. Кээ бирлер ушундан бир жалын тутанып келсе экен, кээ бир саясий очко топтойлу, кээ бирлер ушундан бир паникой этип калайлы депчи. Ошондон биз буга эч качан жол бербешибиз керек. Бизге биринчи элдин тынчтыгы, коопсуздугу керек. Стабилдүүлүккө, тынччылыкка чакырып кетем. Эч кандай бир саясий күчтөргө ээрчибешин суранам. Буга мен ишенем, айылдын тургундары дагы бир жаман нерселерге ээрчибейт. Азырынча Терексайда абал туруктуу. Ал эми токтоп калган ишкананын иши качан кайрадан жандынат белгисиз. Рахат Жаныбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Тоғыстороодо тоо текелерин атып, этин автоунаа менен ташып бараткан мыйзамсыз аңчылар кармалды. Тартип сакчылары ыкча маалыматтын негизинде Казарман айылында токтоп турган Audi 100 үлгүсүндөгү автоунааны тинтүүгө алганда 3 тоо текенин эти, курал жарактардын түрлөрү табылган. Бул фактыга байланыштуу мыйзамсыз аңчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. 2 адам шектүү катары өтүүдө. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздардын 90% милиция кызматкерлерине каршы жазылат. Мындай статистика Акыйкатчы институтуна түшкөн арыз даттануулардын негизинде чыгарылган. Жабык жайлардагы абал жана медициналык тейлөөнүн сапатын текшерүү учурунда камакта адамдар медициналык кызматтан куру калып, басмырлоого дуушар болору да аныкталган. Иликтөө социологдор, медицина кызматкерлери милдеттүү медициналык камсыздоо фонду жана Акыйкатчы институту тарабынан өткөрүлгөн. Жалпысынан акыркы жылдары кыйноолор боюнча көрсөткүчтөр өсүп бара жатканы белгиленүүдө. Маселе тууралуу Кайыр Жайлообеков айтып берет.
Кыргызстанда убактылуу кармоочу жайга киргизилген жарандардын дээрлик 90% кыйноого кабылат. Бул туурасында Акыйкатчы институтунан билдиришти. Аталган мекеме милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен биргеликте тергөө абагындагы жана убактылуу кармоочу жайлардын абалы боюнча экспертиза жүргүзүшкөн. Сурамжылоого 400дөн ашуун адам катышкан. Алардын басымдуу көпчүлүгү ар түрдүү кыйноолорго дуушар болуп, укук коргоо органдары тарабынан корголбой эле кордолгонун айтышкан. Биринчи саат убакыттарда сурак кылып атканда ошол жерде көбүрөөк кыйноолор колдонулат. Кандай кыйноолорго учурашат? Эмне кыйнашат алар жанагы обязательный показания алыш? Эми көбүнчө пакет кийгизип башына дуум чуктурат дейт. Баклажкаларга суу толтуруп буттарына, денелерине урат деген арыздар менен. Экспертизанын жүрүшүндө жабык жайлардагы абал жана медициналык тейлөөнүн сапаты текшерилген. Мыйзам боюнча ар бир тергөө абагына бирден аймактык оорукана бекитилип, андагы дарыгерлер штаттык режимде иш алып барууга тийиш. Бирок жабык жайларда комплекстүү медициналык жардам көрсөтүлмөк түгүл, негизги керектелүүчү дары-дармектер жок экен. Буга чейин абактагыларды мөөнөтү өтүп кеткен керексиз препараттар менен дарылап келишкен. Бирок мамлекет тарабынан бул үчүн жетиштүү акча бөлүнөт дешет адистер. Бир дагы ИБСте адамдар камалган жерде, бир жерде дагы ошо тез жардамдын аптечкасы толугу менен жок экен. Анафилактический шокко багытталгандары бир дагы жерде жок экен. Жанагы атайын форма бар, документирование, адамды сабаса же ошону документтергенге атайын руководство чыгарылган. Бир дагы жерде ал руководство колдонбоптур. Изилдөөгө биз Саламаттык сактоо министрлигинен бекитилген буйруктардын негизинде биз чек-листтерди колдондук. Бул чек-листтердин негизинде бул тез жардам, именно фельдшерлер, дары-дармектер кандай болуш керек, ошо дары-дармек менен кандай жардам бериш керек, ошо боюнча биз баа бердик. Ошо баабыз өтө начар деп баа берилип атат. Адистер белгилеп өткөндөй, тергөө абактарында тийиштүү шарттар каралбагандыктан ал жактагы ар бир үчүнчү адам илдетке кабылат. Буга кыйноолордо терс таасирин тийгизет. Акыйкатчы институтуна жабык жайдагы кыйноолор боюнча жылына 100дөн ашуун кайрылуу келип түшөт экен. Бирок мындай кылмыш иш үчүн милиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартылбайт. Себеби тартип сакчыларынын күнөөсүн факты менен далилдөө кыйын дешет адистер. Аны далилдеш биз тараптан кыйыныраак болуп атат. Себеби экспертизага барганда алар айткан жаракаттар аныкталбай же ошол кыйноолордун себептерине же оордугун аныктай албагандыктан көп иштер сотко жетпей же иш козголбой эле каралбай калат. Ал үчүн эми биз бирден бир чечүү жолу бул Стамбул протоколунун негизинде онлайн ошону толтуруп эле жиберсе, автоматически прокуратурага далилденип атса ошол кыйноолордун фактылары прокуратурага бир көчүрмөлөрү бармак. Статистикалык маалымат боюнча 2016 жылы башкы прокуратурага мындай фактыларга байланыштуу 435 арыз даттануу түшкөн. Анын 35-ине иш козголуп сотко өткөрүлгөн. Бирок арасынан 2 гана кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Кайыр Жайлообекова, Самат Дөөлөтахунов, НТС. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын топтомун түздү. НТС каналынын жаңылыктарын жана башка берүүлөрдү адаттагыдай эле НТС Чекиткеji сайтынан жана YouTube порталынан көрө аласыздар. Саламат болуңуздар.